Примов фонду тарабынан уюшулган сыйтамакка келген мүмкүнчүлүгү чектелгендер биз бактылуубуз деп кол чаап майрамдык кубанычтарын жашырышпады. Алгач жогорку кеңештин депутаты Улан Примов сыйтамакка келген тургундарды куттуктап, жылуу сөздөрүн айтты. Эл уулу эс сөзүндө бул жарандарды мүмкүнчүлүгү чектелгенде бөлүп карабастыгын жана майрам күндөрү эле эмес, ар дайым эстеп кабар алып турарын айтты. Андан кийин сиздер дагы бүгүнкү күнү келип, биздин дастарханыбыздын четинде отуруп, жакшы батаңыздарды берип, жакшы бөгүл ачып кеткениңиздер биз үчүн бул дагы чоң бакыт. Ошон үчүн биринчи кезекте уруксат берсеңиздер, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Биз ар дайым Примов фонду өзүбүздүн мүлөбүз менен ар дайым колубуздан келишинче аракет, колубуздан келишинче жардамдарды буга чейин мындан ары да кылабыз деп терең ишенебиз. Кудай буйруса, ушунча Кудай мүмкүнчүлүк берип атат. Сиздерди антип чакырып, сиздердин көңүлүңүздөрдү ачып, сиздерди биз бир гана майрам күнү гана эстебестен, ар дайым жүрөгүбүздө, ар дайым сиздерди менен болгон иш аракеттерибизди, сиздерге байланыштуу кандай маселе болсо, жүрөгүбүз менен аткарып, жүрөгүбүз менен ошол ишке ашырууга далага кылабыз. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу эжелер, карындаштар, агалар, энелер, жогоруда айткандай мен дагы эч качан мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөздү колдогум келбейт. Майрамдык сыйтамакка 500гө жакын мүмкүнчүлүгү чектелген тургундар чакырылган. Алардын көңүлүн алып, жыл сайын майрамдык маанай тартуулоону Улан Примов адат кылып алган. Бул жолкусунда бала тарбиялоодогу үзүрлүү эмгеги үчүн 15 тургунга мээрман жүрөк номинациясын тапшырып, ар бирине 2000 сомдук стипендия берди. Жылда Примов фондунун сыйын көрүп, белектерин алып келген тургундар фонддун буга чейин жасаган кайрымдуулук иштерин айтышып, эл уулу Улан Примовго баталарын беришти. Бул менен бирге сунуш пикирлерин айтышып, өзү менен жакындан жүз көрүшүп, учурашууну каалагандар да четтен чыкты. Bir tuğanım daha çok, güyen daha çok, oğlum daha çok. Ben şu seni kütüm, daima seni birebir kütüm. Ulan gele tak demende ben söyleyeyim sana. Rahmat çıksın bu kadar. Evet. Ulan benimle görüşürüz. Bana görüştürüp, ulan balanızı beynine öptürüp geleyim sizden. Bundan baktığı yenene bana. Oğlum yok demeyiz, ulan dayı oğlumuz var. Beni de oğul kılas mı? Ya. Ben de oğlumuz. Bana. Aynen. Bir bol çay orada. Ulan balasını getiriyor, siliyor orada. Kolçamaz kana. Ma, çirifaka neyiniz ya? Сыйтамак учурунда балдарга арналган оюндар уюштурулуп, белектер тартууланды. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ар бирине жылуу жууркандар таратылды. Мындан сырткары Алай элдик драма театрынын артисттери келгендерге майрамдык маанай тартуулап, кече ыр бий менен коштолду. Майрамдык сыйтамакка келгендер өз кезегинде ыраазычылыктарын да билдиришти. Примов кайрымдуулук фондуна чоң рахмат. Бизди сыйласа Алла Таала анда колдоп сыйлап, дайыма узун өмүр, ден соолукта болсун, үй бүлөсү менен аман болсун. Бизди сыйласа анда Кудай сыйлап, дайыма иштери ийгиликте боло берсин. Анан эми ушунча уландын эмес сыйын көрдүк, эмесин көрдүк. Рахмат чубалага да. Дагы депутатка коебуз. Кудай кааласа. Башта биз эми койгонбуз убагында. Алайга бир эле майыптар үчүн кызмат кылып элек бул жигит. Эл үчүн ham канча кызматтарды кылат. Спорт комплекс салып атат карындашым. Аксакалдарды зат кылып атат, ай тарапаларда барып
Oğuz açtırıp, başka kıldırıp. Майрамдык кече андан ары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналып уюштурулган иш-чара менен улантылды. Мында Улан Пиримов кичинекей бөбөктөрдү куттуктап, келечек ээлерине фонд тарабынан дайым көңүл буруларын айтты. Бул менен бирге балдарга өзүнүн белектерин тапшырды. Балдардын кубанычтуу жүздөрү жаркып, сүйүнүчтөрүн жашырышпады. Ыраазымын уланга. Өмүрү узун болсун, өрүшү жайык болсун, келечеги кең болсун, балдар аман болсун, бала чакасы заманыбыз тынч болсун. Кошкону менен кошо карысын, эл аралап ушинтип элдин сыйында жүрө берсин. Чоң рахмат. Пиримов, сизге чоң рахмат. Көп жардамды бересиз. Мына майрамыңыздар менен майрамыңыздар кут болсун. Пиримов фондунун кайрымдуулук иштери бул менен чектелип калган жок. Мындан сырткары фонддун мүчөлөрү Гүлчү айыл өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген 640 жашоочусуна бекер көмүр таратты. Фонддун мүчөлөрүнүн айтымында бул иш-чара жылуулук тартуула деп аталып, райондогу ар бир айыл өкмөтүндөгү мүмкүнчүлүгү чектелген жардамга муктаждарды акысыз көмүр менен камсыздашат. Анын ичинен Гүлчү айылына 60 тонна көмүр түшүрүлдү. Улан Бердибаевич ушул Гүлчү айылындагы 600дөн ашык 650 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көмүр таркатып атат. Бардыгын тизменин негизинде азыр мына таркатып туруп, ушу жетишинче толук азыр 60 тонна көмүр келип түштү бир гана айыл өкмөткө. Ал эми эртеңден баштап калган 13 айыл өкмөткө ар бирине 20 тоннадан көмүр берет. Ошо жердеги мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ошо айыл өкмөттөрдүн атайын тизмесинин негизинде таркатылып берилет бардыгы. Болдукан Максутованын баласынын мүмкүнчүлүгү чектелген. Ал бүгүн Пиримов фондунун көмүрүн акысыз алып жатат. Алардын үй бүлөсү буга чейин да фонд тарабынан түрдүү жардамдарды алып келишкен. Ого да кудошундай жакшылык тилейбиз. Өмүр ушун ден соолугун сактайм, ушундай келечек неме элдерге боор ачып немеге жарап жүрө берсин. Рахмат чоң. Жылуулук тартуулоону улантып келген Пиримов фонду кышы катаал Алай районунун айыл өкмөттөрүнүн жардамга муктаж жарандарына 300 тоннадан ашык көмүр таратат. Уюштурулуп жаткан бул иш-чара быйыл алгачкысы жана акыркысы да эмес. Улан Пиримов жардам берет. Ушул дайыма колдоп жүрөт. Мына 5 жыл болду. Мен өзүм ооруганыма 18-9 жыл болду. Дайыма Алай району боюнча жардам берет элге. Көмүр берет. Өкмөтүнө светке жардам берет. Жолдорго район боюнча берет, мен билишим боюнча. Жалпысынан район аймагында 2669 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар каттоодо турат. Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын айтымында эң биринчи көңүл мүмкүнчүлүгү чектелген тургундарга буруларын. Бардык аракеттер алардын жашоосун жеңилдетүүгө багытталганын билдирди. Ал эми Алай эли Пиримов фонду жана анын негиздөөчүсү Улан Пиримов муктаждарга жардам берүүдө ар убак колдоо көрсөтүп, эч кандай саясий максатты көздөбөй, адамгерчилик сапаттарын көрсөтүп келе жатышканына абдан ыраазы. Ошо Пиримов уларга элдин атынан өзүм атыман ыраазычылык билдирем. Ушунча элди көмүр менен камсыз кылып атат. Ошо элди коопчулук иштетип кылып атат. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Именжанов, Ош Пирим жаңылыктары.